ийниңиздин кылган ишинин аягына чыгарып берсеңиз, Кундуз Сулаймановго кайрылат элек, биз шайлоочулар да болобуз да. Ошол биздин үмүт силерде. Атам заманда калгалар. Атам замандагы. Сиз өкмөтсүзбү ошондо? Могул жерде эртең кирпич же башка нерсе жоголсо, сиз жооп бересизби? Мен жооп берем, себеби менин мойнумда бул. Барсак бизди кайра коркутканга аракет кылат, милицияларын чакырып. Сиз 2 жылдан бери бир да басып барган жоксузбу? Эми мен кыздырган айылына бир канча жолу барып чогулуштар жасап жүрөбүз. Биздин өкмөт ошондой. Азыркы депутаттар деле билбейм, бир депутат басып келсе айтсын. Эми ошол деле азыр жогорку кеңеште отурат. Мен мына түз эфирде айтып коеюн. Келип ушул бир карапайым элге Кызыл Уран айылына бир жакшы байня куруп берип койсо, ошол элге чоң жардам болот да. Üstünde 14 tonnat deme жүк турат. Бул запрещен, Өзүңөр элдердер билбесеңер болот да, мына баняга жүрүп, жалпайып каласыңар буга. Жөжө болуп каласыңар. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Сиздер менен кайра эле Болот Дүйшүналиев. Бүгүн биз Токтогул районунун Үчтерек айыл өкмөтүнүн Кызыл Уран айылына келип отурабыз. Мына өзүңүздөр көргөндөй, менин артымдагы баня эшикте болсо 21-кылым. Ал эми биздин айылда болсо мынакей гепеге окшогон, же геп эмес, же баня эмес бир объектке келип отурабыз. Бүгүнкү күндө жогорку кеңештин депутаты Токтогул районунан чыккан Кундуз Кошалиевичтин иниси Узак Сулайманов деген бар экен. Дал ошонун убагында айыл өкмөт болуп турганда курулган экен. Мына бүгүн айылдын тургундары чакырып, ушул маселенин чоо жайын иликтеп, көйгөйдү кабыргасынан коюп бер деп чакырышты. Анда эмесе ушул жерде айылдын тургундарынан өздөрүнөн сурайлы. Жүрүңүздөр. Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Келгиле. Мына сиздердин чакырууңуздар боюнча келдик. Сыдык аке, дароо эле сөздү баштай берейли. Өзүңүз бул жерде иштейт экенсиз. Өзүм карайм ушул жерде. Бир чекесинен айтып берсеңиз, бул качан курулган, эмне болуп курулган, бүгүнкү күндө иштеп атабы? Могу темир тезектер каяктан келген, бактарагы бар беле, туалети бар беле, канча акча сарпталган? Бүгүнкү көйгөйүн мындай шартын өзүңүз көргөзүп бериңизчи. Канча акча каралганын билбейт экенмин, бирок көрүңүздөр мына жердеген. 2008-жылы курулуп ушу баня. Бир иштедиби андан бери? Андан бери 5-6 жыл иштеп, кийин эмеге дерсе токтоп калган. Состояниясы өтө начар. Азыркы кезде мен иштетип атам 5 жылдан бери. Состояниясы мындай. Азыр эми толук кандуу иштейби бул өзү? Жок, иштебейт. Бузуш керек. Бузуш керек же капитальный ремонт кылыш керек. Муну өзүм жасагам. Бул жөн эле бетон болчу, бетон боюнча эле калган. Ушул боюнча эле бетон боюнча болчу, кийин мына агартып көгөрткөндү өзүңүз кылдыңыз. Өзүбүз кылганбыз. Шубак боюнча болчу. Мына калгаларын тактык. Айнектерин пластик койдук. Сиз ошондо өзүңүздүн чөнтөгүңүз менен кылдыңыз? Өзүмдүн чөнтөгүм. Сиз кандайча өзүңүздүн чөнтөгүңүздөн кылып атасыз? Бул өкмөттүн жериби? Өкмөттүн жери болгону менен ушу убактылуу мен өзүмдүн жерими бергем ушул жерге айыл үчүн курулат дегенден. Айыл үчүн курабыз, айыл үчүн жакшы болот дегенден бергем. Ушул жерге курабыз деген курду, бирок до конца бүтпөй кетип калышты. Демек, бул объектти аягына чейин чыгарышкан. Аягына чейин чыккан эмес. Азыр сыртынан да өзүңүз кылып, өзүңүздүн акчаңызды сарптап, өзүңүз бүгүнкү күндө иштетип атасыз. Ооба. Эч кимге эч нерсе төлөбөйсүз. Төлөбөйм эчтеке. Налог бересизби, жок деп? Жок, налог бербейм. Арендага, ижарага акысын бересизби? Жок, бере албайм аны. Эч нерсе бербейсиз. Себеби жакшы иштебейт бул жер. Жакшы до конца бүткөн эмес. Мен бере турган акчаларды мына жака жумшадым. Азыр эми сиздин келишимиңиз барбы, жок дегенде? Жок, эч кандай келишим жок. Сиз мыйзам бузуп иштетип атасызбы ошондо? Кандай болду? Мыйзам бузбай эле, ошо өзүмдүн жерим бергеним байланыштуу, кирип чыгып өзүм карап, тияк баян карап иштетем деп иштетип атам. Өкмөт өзү мыйзамдуу иштейби? Бул өзү Үчтерек айыл өкмөтү мыйзамдуу иштеш керек да, сизге мыйзамдуу бериш керек. Билбейм аларды, иши келип көргөн да жок. Мындайча айтканда, азыр караңгычылык менен иштеп отурсуз да анда. Иштей бер, колуңан келишинче. Өзүң менен өзүң боло бер деген. Камсыз кыла бер элди, болду ошо менен. Бул бир сыйра көргөзүп койсоңуз. Эми мунун азыр сиз от чагып иштетесизби буну? От чагабыз. Отоплениялар бар экен го, булар кандай? Отоплениялар булар жаңы курулганда ушуларды куруп кетишкен. Анан курулганы менен жакшы иштебей, мунун печкасы да болбой, 2-3 жылдан бузулуп калып, кийин өзүм башка печка койгом буга. Сатып келип. Өзүңүз печкалардын баарын орноттуңузбу?
өзүм орнотуп, анткени мурунку курулган нерселер бүт бузулуп, чирип, неметип калган. Эми азыр бул могул пар бөлмөңүз иштейби? Эгер электрический отопление кошулса иштейт. Электрический отопление да жок. Электрический только освещенияга берилген бул жерде. А эми бул курулуш курулганда буну кайсы мекеме курду? Өкмөт курду. Арис курган. Арис курган. Арис курган. Бирок Арис кургандан кийин өкмөт өзүнүн балансын өткөрүп алыш керек. Өкмөт өткөзүп алдыбы, албадыбы, Узак Сулайманов деген болчу, ошол им менен ошол келип, ошол курдурган бул жерди. Өзү курдурган. Арис тарабынан өкмөт өзү келип башчы болуп, өзү карап курдурган. Усталарын да өзү алып келген. Усталарын да өзү алып келген. Усталарын да өзү алып келген, материалын да өзү алып келди. Бардыгын өзү алып келген. Кирпичтерди алып келди. Каякта бууларды алып келген, буулар менен бүткөн. Буу кирпич. Буу кирпич, пол кирпич. Сиз өзүңүз курулуш болуп атканда дагы өзүңүз ушул жерде жашайт экенсиз. Мен жашап кирип чыгып карап отурдук ушул жерде. Могу кирпичтер деле буу болчу. Бул сыртын гана жаңыраак кирпич алып келди. Сыртын гана. Перегородка, мынанын пол кирпичи бүт буу болчу. Отопление деле буу. Отопление деле буу болчу. Мына калгалар мына, ошондо келген калгалар. Бул атам замандагы калгалар. Там замандагы. Бул каяктан келген? Муну эми бул былтыр эле келди. Мына айылдаштарыбыз мына жерде өзүмүн үкөм, Медербек деген үкөм спонсор катары алып келип берди. Мунун эми печкасы да, эмеси да бар. Суу куйулган бачогу да бар. Ошо менин жардамым, спонсорлук жардамым деп, бул үкөмдөн келген жардам. Спонсорлук катарда келди да. Эми муну буягын бузуп, жаңыртабыз печканы. Бул дагы чирип калды, бул печка. Мына көрсөңөр болот, топканыкын деле. Топканыкын? Мына печка чирип калды уже 5 жыл кызмат кылгандан кийин. А буну алмаштырайын деп атасыз сиз? Алмаштырабыз, антпесе чирип тешиле баштады. Түшүнүктүү. Мына Сыдык мырза сизге суроо да. Сиз өкмөтсүзбү ошондо? Могул жерде эртең кирпич же башка нерсе жоголсо, сиз жооп бересизби? Мен жооп берем, себеби менин мойнумда бул. Сиздин мойнуңузда. Сиз демек сиз өкмөт экенсиз да. Эми азырынча өзүм билендик болуп өкмөт. Мына карап ушунун эмесин сактап атам. Түшүнүктүү. А бул жерде трансформаторлор бар дедиңиз, бак Бул тараптар жерде курулмак дедиңиз. Тиз жерге ажаткана курулмак экен. Алардын баарын сиз жеп кеткен жоксузбу? мен жеген жокмун. Мына бул жерде отдельно баняга деген Арис алып келип берген трансформатор бар болчу. Ушул жерде. Аны тиги депутаттар да айныдыбы, өкмөт айныдыбы билбейм. Айыл үчүн деп мына жака жаңы айыл курулган. Ошого коюп беришти дагы, кайра ошондон аркылуу свет тартып келип беришти освещенияга. А мына жерде туалет, слив курулмак стандарт боюнча. Аристин акчасы менен. Алар курулган жок. Алардын айтымында мына жерде 15 метр навес курулат деген. Айтымында. Айтымында. Проектти көрдүңүз беле сиз? Көргөн эмеспиз. Айтышат бирок. Айтышкан. Ушул эке мындай навес курулат. Отун потун түшөбү, кир жаябы билбейм. Ким жеп кетти курулат маны? деген. Аристен ошо айыл өкмөт иштегендер. Кабыл алыш керек да. Сиз эгерде өкмөт катары кабыл алсаңыз, эртең ошол туалеттер бар болчу, Сыдык жеп кетти десе, кандай кыласыз? Бастырма бар болчу, көмүр чүрө турган. Ошо айылдык депутаттар ошо кургандар турбайбы? Эч кандай эчтеке жок болчу. Болгону мына курулду, трансформатор алып келди, болду, бүттү ошо менен. Башка эч нерсе жок. Башка жок. Жерди да сиз берген деп атасызбы? Жерди эми убагында ошо ээлеп эметип жүргөн жери болчу. Анан болду, баня эл үчүн дегенден кийин мейли берейин дедим. Бердим. Мына биз келип иштетмек белек, кирип чыгып өзүң карап иштетесиң дегенден бердим, курушту. Эми талабыңыз? Талабым эми ушуну секин убагында ким куруп, ким эметсе мыналарда жоопкерчиликтүү болгондорчу, кургандар. Ким курдурган мына окшогондорду. Ушу банянын коопсуздугунан корком. Киши алып кирип жуунтуп эметкенден. Дагы ичине көп чаптагандан корком. Мына состояниясын көрүп турбайсыңар, артын деле көрсөңөр. Көргөзүңүзчү. Ушуну убагында ким жоопкерчилик алып курдурса, ошолор куруп берсин, кайра жаңыртып берсин. Жаңыртып берсин. Жаңыртып берсин. Мына талаптары мынтип жарым кирпич. Эми азыр электр энергиясы жок болсо, жалаң көмүр менен жагып отурсуз. Көмүр менен жагыкка туура келип атат. Жагып атабыз. Мына азыр марттан баштап кайра иштейт, бирок эл киргизгенден коркосуң. Анткени өтө суукта жалаң бетонду ысытыш кыйын экен. Ошол.
Üstüne tonnaлаган бетондор 2 плита коюлган. Көпүрөнүн плитасы деп айтышат, билбейм ал. Кайсы көпүрөнү тактап айтыңызчы. Териштире Тошуну жооп бере албайм, мен эме эмесмин, строитель эмесмин. Үчтеректен алып келген да. Аяктан алып келген билбейм. Ошол түшүргөн адамдарды билесизби жок дегенде? Ким түшүргөн, кран менен көтөрүп келгенби? Камбаратанын бир кразы менен, анан бир кран менен келишкен. Камбаратаныкы келген. Слив менен туалеттин нери туруш керек эле. Анан слив болсо мурункусу толуп, жарабай калып, кийин жаңы каздырдык мынеке. Мынеке туалет, бияка слив болуш керек болчу. Мына ошо сливти үстүнө Толук кандуу эч нерсе бүтпөптүр демек. Толук кандуу бүтүргөнү муногу болду, бирок качествосу жок бүтүрдү. Мына жака курула тургандары мына жок. Жеп кетишти. Жешти да, жебесе каяка кетет. Биз көрбөдүк да. Курулуп туруп жок болуп кетсе анда биз жеген болуп калат элек. Курулган жок. Ушу курулгандан кийин эле биринчи күндөн сиз иштеттиңизби? Жок, менден кийин бир айылдык депутат иштетти. Сизге чейинби? Мага чейин жаңы бүткөндө эле айылдык депутат алды. Молдобаев Бактыбек деген. Андан кийин Даурев алды. Андан кийин аны өзүм алдым акырында. Жок болуп кетпесин, сактап калайын деп. Сиз анда деле колдон колго эле алгансыз, а? Колдон колго алдым. Өкмөт менен келишим жок. Жок, келишим жок эч кандай. Аябай кызыктуу жагдай экен. Кызыктуу, ошо өкмөт. Бул же сиздин өзүңүздүн жеке менчигиңиз болуш керек эле, же өкмөт болуш керек эле? Же өкмөт контролдоп карап жардам бериш керек эле. Анда мен налогун төлөйт болчумун. Эч нерсе төлөбөйсүз. Эч нерсе төлөбөйм, алар мага төлөбөйт. И качествосу начарга байланыштуу. Азыркы заманда башка банялар көбөйүп кетти. Бул жерге муздактыгына байланыштуу келбей калды. Сиз баскынчылык да кылган жоксуз. Баскынчылык да кылган жокмун. Мен 3-листөө алдык. Ушунда иштетип атабыз. Болбосо таланып жок болуп кетмек бул. Муну азыр өзүңөр деле көрүп чыктыңар, мал сарайдан айырмасы жок. Муну убагында бир өкмөттүн адамдары курган экен, Сулайман Муска деген. Ошолор узак. Ошолор курган экен. Муну биз угушубуз боюнча тең акчасын жеп кеткен дейт. Тең акчасы ошол жерге курулган дейт. Бирок биз деле точно тактыгыбыз жок. Негизи өзүңөр көрдүңөр, негизи бир 200-300 миң сомго эле курулган байна негизи. Биздин азыр талабыбыз ушул жаңы байна заманбап куруп берсе, ошо жегендер жоопко тартылса, элде болуп жашасак дегенде ушул максат менен силерди биз чакырганбыз. Азыркы өкмөткө кайрылып айтсам да, өкмөт буга келген да эмес, келбейт дагы, депутаттар да келбейт. Биз менен эч ким эсептешпейт. Барсак бизди кайра коркутканга аракет кылат, милицияларын чакырып. Келе калды милиция деп, ушундай өкмөттөр бизге үстөмдүк кылат негизинен. Баягыда бул иним экөөбүз бардык эле, мына жерде соседтер барсак, ошо өкмөт дагы милицияларды чакырып бизди коркутканга чейин аракет кылды. Өкмөттөн үмүт деле жок сизде. Өкмөттөн үмүт деле жок. Даже үмүт эмес, Кызыл Уран элинин бир 40% тааныса, 60% өкмөт тааныбайт. Демек бул жака эл менен жолугуу деген болбойт. Редко эле бир жылда бир жолу, эки жолу жолукса жолугат, жолукпаса жок. Биздин өкмөт ошондой. Азыркы депутаттар деле билбейм, бир депутат басып келсе, айтсын, басып келелек, балдар, эч ким келелек. Биз деген сууну мекеге барып сатып ичкендей болуп атабыз. Кымбат. Кымбат. Алдыбыз айыл ичи 25 миңден чыкты, үчөчүк колдонгондо. Действительно төлөгөн жокпуз, бирок 25 миң сомго чыкты. Аркабыз 2 миң сомдон төлөө эме болду. Үчөчүккө төлөө. Айынабы? Айына. Бир айга. Айына. Орто ичкени биякта байкен 17 миң иштиңизби? 17 миң сом ичти. Бул деген эмне деген, биз мекеден сатып ичкенде эле, магазинден деле анча сатып ичпейбиз. Негизинен келгенде. Анан бизди дүйнөдө эң кымбат сууларды ичип атпайсызбы? Эң кымбат суу. Анан келип төлөбөйм десең, кечеде келди, мен охраннигимин деп мени коркутуп, ушундай нерселер кылышты. Сен кимсиң, делебойсуңбу, сен бара турган жериң жок. Бул сүйлөй берет дегендей кылышып мени коркутту. Бу жерден инженер келди, 2 контролер келди, 3 контролер келди. Главный контролдон 2 келди, бир аял келген. Бир аял, 2 эркек контрол, алар да бизди келип коркутканга чейин аракет кылышты. Төлөбөйм десек 40 дешти. Мен айла жок. Болгон жанымдагы 600 сомбу, 700 сом акчамы берип, анан кырктырбай алып калдым. Анан эми биз бара турган жерибиз жок экен. Мен силерди ошон үчүн чакырдык биз. Ушу биздин көйгөйүбүздү
чече албасак да бир жеткизе турган жерге жеткизсинчи деген чечүү адамдарга жеткирүү чечүү максат, а? чечүү адамдарга жеткизип береби деген бир ниет менен. Мен ушул үйдө жашайм, мына Кубатбеков Асан Сүйөркулович. 2009-жылдары ушул баняны курганда мен атамдын ордуна 3-4 күн иштеп кеткем. Анан бул жерде баягы айыл өкмөт болуп, Узак Сулайманов ошол көзөмөлүндө курулган баня. Ошол азыр элдер айткандай эле мына турган турпаты ошол Ошондой курулса, курулган турганы ушул. дал эле ушундай. Бул жакта көп нерселер айтылды. Туалет, ажатканасы, жанагы слив, анан бул жерде трансформатор курулган. Аны кайра Бактарак деп айтты. Бактарак. Бул жерге адамдар келип отуруп күтүүчү место курулмак. Ошолор бүт аткарылган жок. Бул жерде баягы миллиондор которулса дагы ошолор баягы урдалып кеттүү, желип кеттүү. Аны ким билет, биз билбейт экенбиз. Баягы ошого прокуратурада кабар берилген жок. Баягы азыр эми ошол биз деле шайлоочуларбыз. Баягы Кундуз Сулаймановдун. Эми ошол деле азыр жогорку кеңеште отурат. Мен мына түз эфирде айтып коеюн. Келип ушул бир карапайым элге Кызыл Уран айылына бир жакшы баня куруп берип койсо, ошол элге чоң жардам болот да. Ошону эми баягы силер аркылуу биз үнүбүздү жеткизсек деп ушу чакырып отурабыз. Ийниңиздин кылган ишинин аягына чыгарып берсеңиз, Кундуз Сулаймановго кайрылат элек, биз шайлоочулар да болобуз да. Ошол биздин үмүт силерде. Баягы жогорку кеңеште болгондон кийин ушул бир кичинекей айылга чоң нерсени бүтүрүп бергиле. Ошону суранабыз. Анан бул жерде жейилип кеткен нерселерди айтып кеттиңиз. Мисалы бактарак дагы күтүүчү аянтча дедиңиз. Анан бул жакта топка деп айтты. Көмүрлөр жүктөй турганчы. Мына ошолордун баары эгерде жейилип кеткен болсо, бир прокуратурага да кайрылып, бир ушундай бир жоопко тартуу маселесин дагы коет белеңиздер. Эми мурун ал нерсени койгондо бар жыйынтык чыкпайт болчу. Анда бийлик кылса, ошондо козголмок. Эми азыркы бийликтен биз үмүт кылабыз да. Үмүт бар. Ал эми азыркы бийлик кандай реакция кылат, мына элдердин талабын уктуңар. Эми ошого биз үмүт кылабыз. Силер аркылуу баягы жетсин, жетет турган жерге. Ошон үчүн силерди чакырып турабыз бул жака. Бул баняны биз канча жолу ыйладык. Мына болбойт, мына музыканы айттык, ушу жалбаттыктар келди, мына жашынакай кырып кой десек, болбой. Мына үстүндө 14 тонна жүк турат. Бул запрещен. Өзүңөр элдер билсеңер болот да, мына баняга жалпайып каласыңар, буга жөжө болуп каласыңар. Мына музыканы айттым, болбойт музыкака жашынакай ушу не деген ушу кыргызчылыкка болбойт го. Мына жыканаке келат, мына өйдөлүстөн чыга албай артка кетип, мына 14 тонна, мына 14 тонна. Жыкантаны краз деген кандай? Краз кулап кетет. Краз ана краз 2 күн жаттыгы тарта албайм мындай. Мына жыканаке да билет аны. Мына бүт элдин бүт билет. Жалбаттан текшерип келип, анчын кызычы болуп, мына урушуп, эки-экиден кырылышып, мына жаманатты болуп атабыз. Мына болбойт деп бузуп кой, тигисе болбой өзүбүзчө сүйлөшөбүз деп кетип калыштар. Эмне кылалы? Мен арын кечтен жалдашкан, Камбарата кечтен бир кран менен насосын үйдөн алганбыз 3 теректен. Кызыл Урандын эмесине алып барган плитаны. Чыгып кетип атып, бирөө тайган, кыйшайган машина. Эки бөлөк болчу өзү. Анан бири-бирден ташып, перекрытияны кылганбыз ошондо. Ошондо насосный станциядан алып келгенсиздер. Насосный станциядан алып. Оорлугу болжолдоп канча? Оорлугу болжолдоп бир 5-6 тонна да бирөөс. Бир ушту. Ошол жумуштун башында ким болду эле? Жүктө ал деген. Суранышкан окшойт го, бул айыл өкмөт. Камбаратадан суранган окшойт. Биз келип, жөн эле келип, ошол кран. Демек сизге жетекчи айтты, сиз алып бардыңыз. Болду, жетекчи айтты бизге, ошо барып таштап берип кой деди, таштап бердик. Айыл өкмөткө алып барып таштап Айыл бердик. өкмөт. Assalomu alaykum, уруксатпы? Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Мен сизден дароо эле интервью алайын эми, аке. Assalomu alaykum. Менин атым Болот. Мен бир нече сизге суроолорум бар эле. Могу микрофонду тагып коеюн. Жакшы угулат. Жакшы, келиңиз. Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Иштериңиз болуп атабы? Асылбек Баратович, менде мындай суроо бар да. Биз бүгүн
Кызыл Уран айылына бардык. Үч терек айыл өкмөтүнө караган. Анан ал жерде эл бүгүнкү күндө бизге кайрылып отурат да. Маселеси ошол жерде бир баня бар экен. Ошол баня канча жылдан бери кароосуз калган дейт. Же өкмөттүн балансында эмес дейт, же жеке менчикте эмес дейт. Анан курулганда дагы бир сапаттуу да курган жок дейт. Бир жарактан чыгып калган бүгүнкү күндө объект экен да. Ошо объект боюнча айтып берсеңиз, элдердин айтып аткандары чынбы, канча акчага курулган жана сиз баланска алдыңыз беле? Ошо боюнча кененирээк айтып берип койсоңуз. Рахмат. Бүгүнкү күндө Кызыл Уран айылынын баня боюнча 2007 жылы Арис тарабынан долбоордун негизинде курулуптур. Жалпы баасы 450 миң сом экен. Biz 2021 жылы июнь айынан баштап бул жумушка киришип атабыз. Азыркы күндө баня иштебейт. Аны ошо мен адистериме тапшырма бердим. Ошо эмне тетиктери жараксыз бүгүнкү күндө ошолорду алып берип, ошо бир адамга милдеттендирип берейин деп атабыз. Ал эми бүгүнкү күндө кароосуз калганына кандай жооп берет элеңиз? Ал жергиликтүү тургундар айтып атат да, өкмөт бир да басып келип койгон жок дейт. Ошо 2 жыл болду атасыз, 2 жылдан бери бир көргөн деле жокпуз. Баняны өз билемдик менен иштетип атам дейт. Ошол жерде жергиликтүү тургунчу. Ага кандай жооп берет элеңиз? Сиз 2 жылдан бери бир да басып барган жоксузбу? Эми мен Кызыл Уран айылына бир канча жолу барып чогулуштар жасап жүрөбүз. Таза суу боюнча ар бир көчөсүнө кыдырып эле жүрөбүз. Баня боюнча ошо жана иштетилбегени чындык. Бирок биз жакын арада бир жыйынтыкка келебиз. Ошо сиздин жыйынтыгыңыз да кызыктуу болуп атат. Анткени мен кийинки дагы иликтөөлөр жүргүзөм. Эл менден сурап атат да, ошол жерди коомчулукка чагылдырып берип койчу. Биздин бүгүнкү күндө алыбыз жетпей калды дейт. Ал жерде Жогорку Кеңештин депутаты Кундуз Сулаймановдун иниси деп айтып атышат. Менин сөзүм эмес бул, элдин сөзү. Узак Сулайманов деген курган. Мүмкүн сиз ошолорду жаап жашырып атасыз деген менде шектерим бар да. Ал жерде дааратканасы дейт, ажаткана дейт. Ажатканасы элдер отура турган жер бактарак болчу дейт, трансформатор болчу дейт. Трансформатор бүгүнкү күндө бирөөлөр алып кетти дейт. Эми өкмөт бир жака жылдырып кетти дейт да. Кабарыңыз барбы ушул жөнүндө? Жана жаап жашырган жоксузбу? Жок. Мен 2007 жылкы бүгүнкү күндө мен билбейт экенмин, чынын айтканда. Бирок трансформаторду ошол эле көчөнүн жанында бир пилорама ачылган, тактай тилүүчү пилорама ачылган. Ошол жерге ал рейстин балансындагы трансформатор, ошол жерде баягы 3 фаза, 3 фаза керек болгондуктан ошол жака жылдырган рейс айыл өкмөт менен макулдашып, мага чейинки айыл өкмөт менен макулдашып, кийинки көчөгө жылдырылган. Бүгүнкү күндө иштеп атат ал трансформатор. Анан ал эми жаап жашырып атат деген? Жок, андай менде маалымат жок. Ал эми сиз ошол 450 миңге курулду деп едиңиз. Ичинде эмнелер бар экенин билесизби? 450 миң сомго эмнелер кирет? Маалымат барбы сизде? Жок, менде жок. Эми смета жок да мен айта албайм да, смета болбогондон. Смета жок болсо, эгерде сиздин балансыңыз болсо, ал эми кагаздарда жок бекен сиз эмнени баланска кабыл алгансыз? Ошо мен азыр балансты карап атам. Кызыл Уран айылы 2007 жылы курулган, 450 миң сом деле. Эгер архивден тапса болот. Эми бул 2007 жылы архив өтүп кетти да. Бизде зданиянын гана эмеси балансы бар да. Зданиянын эле балансы. Бирок 450 миң сом сарпталган акча бар экен да. Ошол бар да. Ичинде эмне бар? Азырынча белгисиз. Да. Эгер убакыт болсо биз аны карап көрөбүз. Ушуну сиз канча убакыттын ичинде карап чыга аласыз? Анткени бүгүнкү күндө жарандар тынчсызданып атат да. Же баня болсо жакшы болот эле, же азыр жаштар жерге жетпей атат, же жерин бизге берсе дейт. Же болбосо толук кандуу ушул мончону иштетип берсе дейт. Ошо бир чечимге келебиз. Бунун азыр биз таптадык. Бунун биринчи госакталайлы. Бюджеттен акча корот, биринчи өчөт госакталайлы. Андан кийин ошо бир 20 күнүн ичинде бүтөт. 20 күнүн ичинде госактыбыз. Андан кийин жанагыларды дагы мен карайм. Тапшырма берейин бухгалтерине, архивден караңыз, тактап чыгарып бериңиз. Рахмат. Анда биз канча убакытта сизге келип ушул маселе чечилдүү же чечилген жокпу, же сиз прокуратурага бересизби бул иштерди? Негизи ал объектинин жердин ээси бүгүнкү күндө айыл өкмөттүн башчысы сиз болгондон кийин, же ал жерде акчалар кандайдыр бир коррупциялык элементтер менен жок болгон болсо, аягына чейин курулбаган болсо, сиз ошол чараларга бара аласызбы? Сизге ишеним артса болобу, күтсөк болобу сизден?
Ушу кварталдын аягына чейин мен тактап берейин. Ушул кварталдын? Март айына чейин. Март айына чейин. Март айына Демек чейин. курулушту баардыгын тактайсыз дагы, болбосо прокуратурага бересиз, болбосо өзүңүздүн балансыңызды алып, бүгүнкү күндө келишимдер да жок дейт. Келишим түзүп, анын баарын мыйзамдаштырып берет экенсиз. Кудай кааласа. Мартка чейин. Март айы ичи кылып берейин. Март айы ичи. Март айы ичи. Сүйлөштүк. Анда макул, рахмат. Мына мен азыр Үштеректин 3 айрылышы, мен болжолдоп 1 километрдин аралыгында насостук станция бар. Дал ушул жерде ушул плиталар Кызыл Урандагы Мончонун үстүнө жабылган. Бул боюнча жергиликтүү тургундар баардыгы бир ооздон, бир сөздөн айтышты. Эми бул плиталардын канчалык мыйзамдуу жабылып турат? Бул плиталар бул жерден сатылып алынганбы же кол ичинде сүйлөшүп алынганбы? Мунун баардыгы азыр бизге бүдөмүк. Биз азырынча билбейбиз. Мына ушулардын баардыгын тактоо максатында биз азыр Кундуз Сулаймановдун иниси Узак Сулаймановго барып узатмакчыбыз. Бизден алыстабаңыздар. Ошентип Кызыл Урандагы Мончонун иликтөөсүнүн аягына келип чыгып атабыз. Акыркы жооптуу адам бул ошол кездеги айыл өкмөт, ошол Мончонун курулушун жүргүзгөн Узак Сулайманов болчу. Бирок ал кишини биз 2 күндөн бери таба албай койдук. Айыл өкмөткө барып дагы териштирдик. Видеодо баардыгы сиздерге түшүнүктүү болгон болуш керек. Ал адам бир нече убакыттын ичинде ал бүгүнкү күндө Мончону айыл өкмөттүн балансында баардыгын жайгаштырып, акча каяка кеткен, эмне болгон, эгерде урдалган акчалар болсо прокуратурага дагы жөнөтөбүз, жана ал жерди калыбына келтиргенге толук аракет кылабыз деди. Ана мен сөзүм кургак болбош үчүн мына сиздердин көзүңүздөрчө дагы чалып атам. Ал адам азыр Узак Сулайманов деген бүгүнкү күндө аябай терең азыр мынакей коңгуроодо кетпей калды эмнегедир. Дагы бир жолу сиздердин көзүңүздөрчө чалып берем. Мен бир нече жолу чалдым. Кече күнү, мурда күнү мынакей телефондор азыр чалынбай да калды. Эмнегедир блокировка кылып койдубу, аны билбейбиз. Кыскасы, мен сөзүм жыйынтыгында Узак Сулаймановго суроолорду жөнөтөйүн дегем. Эмне үчүн ал үстү жанагындай чоң плиталар менен курулуп калган, акчалар кандай сарпталган, эмне үчүн бүгүн ал иштебей калган, сапатсыз курулуп калган, дагы бир нече суроолорум бар болчу. Эми ошол суроолорго жооп ала албай калдым. Эгерде менин видеомду Кудай буйруса Узак Сулайманов көрүп калган болсо, мен суроолорумду узатканга дагы да болсо даярмын. А сиздер менен көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.